Кыргыз жарандары казинонун эшигин босогосун аттабайт деп, мыйзамга киргизип жазып койгула деп. Бул чет өлкөлүктөр үчүн, туристтер үчүн гана ачыла турган казино болот. Эмне үчүн? Мына азыр экономиканы өзүңөр көрүп турасыңар. Эңшерилген экономика, итке минип калган экономика менен келип алып отурамын. Биз ар кандай жолдорду издеп, бюджетти толтурушубуз керек. Бюджетти толтурбасак, биз зарплат бере албайбыз, пенсия пособияларды бере албай калабыз, сырткы карыздардан кутула албай калабыз. Ошон үчүн биз эч коркпой ачышыбыз керек. Ал жанагы эми Рамазан айында мыйзам өтүп атат, анан бул харам деген бул жөн эле сөз да. Мисалы мына, арак сатып атпайсыңарбы? Көчөдө баары эле сатып атат да, жарандарыбыз. Биз андан налог алып атабыз. Бул арам эмеспи? Акциздерден налог алып атабыз. Чочколордун этин саткандардан налог алып атабыз. Бул да арам эмеспи? Эми казино аларга караганда эми казино. А что, так можно было, что ли? Бир ок менен биз эки коен атып алган болобуз. Лицензияны сатабыз. Аган баягы миллион долларларга алат. Мурда мен эсимде 1,5 миллион долларга чейин чыкчу. Андан сырткары ар бир столунан налог төлөйт. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Баягы ойногон столунан, аппараттарынан, жанагындай игровой автоматтардан налогторду сурайт. Эмне үчүн бир ок менен эки коен атабыз дегенибиз, 5 жылдыздуу отели барларга гана беребиз. Мына деп айтабыз, анан жокторго мисалы айтабыз, салсаң биз беребиз дейбиз. 5 жылдыздуу отелдерди салат казинонун ээси билесиздер. Областтардын центрларына жиберебиз. 5 жылдыздуу отель сал, пожалуйста, мына ал иштете бер деп. Бирок Кыргызстандын жарандарын киргизбейсиң деп. Чет өлкөлүк туристтер, чет өлкөлүк коноктор гана ойной турган нерсе болот. Бул жерде акча түшөт да бизге, бюджетке акча түшөт. Сырттан акча кирет. Азыр биздики тескерисинче ичибизден чыгып кетип атат акчалар. Коопсуздук чараларын кандай бар жарандарды киргизиш мүмкүн эмеспи? Кош жарандуулугу деген бир жарандуулугу Россия, бир жарандуулугу Кыргызстан болуп атат да, туурабы? Кирбейт андайларда. Анткени Кыргызстандын жараны да. Кош жарандуулугу деп ал экинчи жарандуулугун алып алган биздин жаранда мисалы. Кирбейт андайлар. Көзөмөл катуу болот. Көзөмөл катуу болгондо дагы көзөмөлдү казино дагы катуу болот. Бул үч тарабынан болот. Бирөө милициялар оозунда турат да, мисалы кирип чыккан кишилерди карайт. Коопсуздугун баягы охрана болот да. Казинонун тегерегин бар охрана болот да. Бул бир. Камера болот. Эки. Үчүнчү, сиз казинонун кожоюнусуз, Мен келдим казино ойногон сизге. Паспортумду бергенде эле кыргыздын жаранын көрүп туруп эле сразу эшикке чыгарасыз. Жок болбойт деп. Биз Садырман. Чатыяванын кайтайбыз. Кирип келген болсо дагы. Анткени паспорту менен акча алмаштырат. Сиз паспорту менен акча алмаштырып регистрация кылып акчасын алмашасыз да. Доллар алып кирсе, алып туруп фишкага алмаштырасыз. Туурабы же туура эмеспи? Сиз лицензияны мисалы бир ай мурун игровой автоматтарыңызга налог төлөйсүз. Ал дагы миллиондогон долларлар болот. Анан сиз ошол лицензияңардан ажырап калышкандан коркпойсузбу? Коркосуз да сөзсүз. Туурабы же туура эмеспи? Анан мен бир 5.000 доллар, 10.000 доллар менен келсем, мен ошол долларымды утуп алыш кызыкпы сизге же лицензияңыздан айрылган кызыкпы? Кайсынысы сизге неме? Сиз да киргизбейсиз да. Плюс еще биз мамлекетте карап турабыз да. Карап туруп, эгерде столунда отуруп ойноп аткан болсо, барып кармап, алып барып, штрафты салып өзүнө дагы, казинонун лицензиясын алып коюп, мамлекет тараптан да бардык жактан көзөмөл болот. Кыргызстандын бир жараны кире албайт. Кызбы, балабы, эркекпи, аялбы бирөө кире албайт граждандар. Муну мамлекет тараптан да биз катуу көзөмөлгө алабыз. Биз албасак деле сиз өзүңүз эле аласыз. Казинонун ээси эле өзүңүз аласыз. Кой азыр келип кармап калса, милиция кирип кармап калса, бул кыргыздын гражданы мен немен айрылам да дейт да, киргизбейсиз да сиз. Болуп азыркы бийлик күндөн күнгө тартиби жок. Кандайча айтсам мындай, жеңилирээк айтканда өтө бейбаш бийлик болуп баратат. Эмне себептен? Себеп дегенде бизди мында Мыктыбек ажекебиз айткандай, Абдышүкүр ажыбыз айткандай, эң арам нерселерди айтып элге жарыялап, ошону адалыраак деп жарнама кылганы бул өтө чектен ашкан уятсыздык. Урматтуу мекендештер,
Биз ата бабаларыбыз кылымдар бою бир таза коомду, таза тамак жеп, адал чекесин тери менен адалдан тамак таап жеп, адал азык менен азыктанган элбиз. Ошонун менен катарында эле биз мусулман элбиз. Эми элестетиңиздер, шайлоого жакын Садыр Жапаров мектептерге ыйман сабагын ачабыз деп өзүн өзү шайлаттырып алып, өзүн өзү пиарлап алып, эми казинону ачып, ошону адалыраак дегендиги канчалык деңгээлде туура. Кезинде бул бийлик болбойт. Азыркы президент туура эмес жолго түшүп алды. Бул аферистик кадамдар менен баратат десек, бизди тепкилеп жаман көргөн эле. Мен сиздерге айтайын дегеним, элестетиңиздер, эң чоң дүйнөдөгү державалардын бири Россияда казино оюндарын токтотуп койгон. Эми Кыргызстанда казинону ачып койсо эмне болот? Жанагы эле тентек балдар, тентек кыздар кирип алып ошол жерге казино ойнойм деп атасынан калган 5-6 соттук жерин, машинесин, үйүн сатып ошол жерде, ошолорду бар жогун ошол жерде казинодо байлап, анан акырында утулуп чыгып, өздөрүн сатып, өздөрүн саткан аз келгенсип, үй бүлөсүн кошо сатып, ошого чыдай албастан муунуп өлүшөт, же болбосо атылып өлүшөт, же болбосо секирип өлүшөт. Өлүм житим көбөйөт бизде. Ушундай бир арамдан түшкөн бюджеттеги акча бизге керекпи, урматтуу мекендештер? Өзүңүздөр акыл алча ойлоп көрбөйсүздөрбү? Казинону адал деп атса дагы сиздер ушу Садыр Жапаров Кыргызстанды ушу керемет өнүккөн мамлекетке айландырган атат дейт. Эмне, экономиканы башка жол менен көтөргөнгө мээси жетпейби? Же арам жол менен гана жеткиргенге болобу? Же жерди, сууну сатып, казино ачып, ошо казино менен эле катар сойкуканаларды ачып Кыргызстандын бюджетинин баасын көтөрөйүн деп атабы? Биз эмне деген эл болдук? Эмне деген журт болдук? Сиздерге айтып атса, ушу кенедей бир Кыргыздын жөнөкөй эр азаматтарын каргап шилеп болбойт, ушу казино менен ушинтип биз Кыргыз элинин бюджетин көтөрөбүз деп ушул бийликке болушкан кандай эл болдук? Биз кимбиз? Урматтуу намыскөй жигит кыздар, барсыңарбы силер? Колдобойлубу? Кыргыздын мыкты эр азаматтарын колдобойлубу? Садыр Жапаровдун казиносун колдогондун кереги жок. Кайра айтыңыздар, сиздин казиноңуз арам бул, адалдан эмес деп. Биз кандай адам болдук? Намыстуу жигиттер чыгып айтпайсыңарбы? Эмне деген жолго түшүп алдың деп. Эртең ошол жерде казино ачылчу болсо, ошол жерге силердин кызыңарды сойку кылып иштетет. Силердин эжеңерди сойку кылып иштетет. Карындашыңарды сойку кылып иштетет. Ошол нерсе керекпи сиздерге? Же ал ошол чет мамлекеттен алып келип иштетеби? Ушундай уятсыз, ушундай бир тилге алгыс жаман сөздөрдү айттырган бул кандай бийлик болуп калды? Каткырып күлүп, казино бул адалыраакта деп. Кыргыз элинин үстүнөн күлүп жатабы? Бунун бар жогу эмне деген шекти жаратат. Кечээ шайлоого келерден мурда бар жок караларды топтоп алып, ошолорго убада берип, казинону ачабыз дегенге жатат. Кыргыз элин, жөнөкөй карапайым калкты казино аркылуу тоноп алып, бюджетти толтурам дегенге жатат. Өзүнүн акыл эси жетпеген, реформа жасай албаган бийлик гана казино ачам, жер сууну сатам деп, ушинтип эртең элди да сатат, эртең. Ошондуктан намыс менен бололу. Максималдуу ушул видеону таратып, максималдуу намыска бек жигиттер чыккыла, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Бул арам ишти токтотуп калыңыздар, сураныч.